Капыр Мадаминов Баткен облусунун Лелек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу жети дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү тема айрым предметтерден жетишүүдө кыйналган, бирок жетишүүнү каалаган окуучулар үчүн усулдук сунуш деген темада сиздер менен кеп кылабыз. Көпчүлүк окуучулар башка предметтерден жакшы эле жетишет, ал эми айрымдарынан окууда кыйналышат. Мисалы математикадан, орус тилден, кыргыз тили же физика, химиядан жетишпейт. Айрымдары тескерисинче математика, химиядан жетишет да, гуманитардык предметтерден жетишпей калышат. Ал эми ошол айрым предметтерден жетишпөөнүн өзүбүзгө, окуучуларга байланыштуу себептерин үйрөнүү жана жетишүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү жолдорун сунуш кылабыз. Айрым предметтерден жакшы жетишүү же жетишпей калуу бул окуучулар арасындагы табигый, тубаса жөндөмүнөн көз каранды болот. Бирок учурунда кызыгып, терең, жакшы билим алып аракеттенсе, жакшы ийгиликке жетише алышат. Математикага эң жөндөмдүү бала да жакшы аракеттенбесе, жалкоолук кылса, жетишпей калуусу мүмкүн. Тескерисинче, жөндөмү жок математикадан корккон окуучу да эгерде кызыгып, чындап аракеттенсе, окуса, эң жакшы ийгиликке жетише алышат. Муну педагогикалык илим жана практика көп жолу далилдеп ырастаган. Агай 37 жылдык педагогикалык тажрыйбасында буга көп мисалдарды келтире алган. Анда кийинкиси мисалдарга көңүл бурсак. Агайга көбүнчө окуучулар математикадан түшүнбөймүн же тарых, адабият сабактарынан сүйлөй албаймын, окусам түшүнбөймүн, доскада айтып бере албаймын, уялам, корком деп кайрылышкан окуучулар көп болгон. Бул туура, бирок агай аларга математикадан түшүнүү, тарыхтан окуп айтып берүү үчүн, кемчиликтериңди түзөтүү үчүн эмне кылдың деген суроосуна эч бир окуучу жооп бере алган эмес. Эң жакшы жообу аракеттенем, бирок болбоду дешет. Мында корутунду, урматтуу окуучулар, силер айрым предметтерден жетишпөөңөрдүн себебин терең билбейсиңер. Кемчиликти түзөтүү жолун, методун да билбейсиңер. Демек, урматтуу окуучулар, баардык акыл эсиңерди топтоп, көңүл коюп жетишүүгө аракет кылгыла. Жетишпегениңердин себебин терең, ар тараптуу үйрөнүп, жолун издеп, иштин, окуунун көзүн таап аракеттенгиле. Демек, урматтуу окуучулар жана кесиптештер, кийинки видео сабагыбызда бул абалды түзөтүү үчүн эмне кылуу керек деген темада дагы кеп кылабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Слайдты даярдаган кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Салтанат Бейшенова, Талас облусу.